Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз калкым. Бүгүн ушундай бир оор күн, анткени бүгүн кабыргабыз кайышып турат. 20 жаштагы Актилек жана Төлөбек деген биздин замандаштарыбыз бул дүйнөдөн кош айтышты. Достор, бул автокырсык болуп ушундай бир жолдо болгон окуянын кесепетинен урматтуу кыргыз калкым, сиздерден суранабыз, Американын кайсы бурчунан болбосоңуз, ушул мырзалардын сөбөктөрүн Кыргызстанга жеткирүү үчүн баарыңыздарды чакырып кетебиз. Кайдыгер карабаңыздар, сураныч. Анткени ушундай кимдин кайсы күнү кайсыл жерде бул дүйнө менен кош айтышарын бир гана Аллага белгилүү. Ошондуктан келиңиздер туугандар. Көп түкүрсө көл болот. Ушундай кыйынчылыктарда, ушундай оор күндөрдө кыргыз калкым ар дайым жардамга келип, ушундай бири-бирибизди жолго калтырбай, бул эки мырзанын ушу сөөгүн, даже тилим барбай атат айтканга, ушундай эки мырзанын сөөгүн Кыргызстаныбызга жеткириш үчүн акча каражатын топтоп жатабыз. Урматтуу туугандар, келиңиздер. Эми бул мырзалардын эми ата-энесине айтмакчыбыз, сабыр кылыңыздар. Бул кырсык айтып келбейт экен. Ошон үчүн туугандар, сиздерден сураныч, келиңиздер. Общий жапа тырмак, көп түкүрсө көл болот дегендей, өзүңүздөр жардам беришиңиздерди суранабыз баардыгыңыздардан. Ар бир уккан кыргыз бул ишке кайдыгер карап көңүл кош калтырбайлы. Бул жерде ушул ишти мен ойлойм, бир көргөнүңүздөрдө сразу көңүлүңүздөргө алып келиңиздер, жардам бериңиздерди сураныч. Анда эмесе сөздү бул жакта Чико иним, андан кийин калгандарыбыз дагы бир-эки ооз сөз айта кетишсин бул жөнүндө. Сөз сизде, урматтуу Чико. Ассаламу алейкум. Дагы бир жолу Америкада жүргөн бир туугандар, ушинтип 2 жаш инибиз каза болуп атат ТТПдан кырсык. Ошонун эжеси менен да, Актилек деген маркум инибиздин эжеси менен да азыр сүйлөштүк, байланышсак. Жашоосун айтып берди, ал жашоосун да уктук. Апасы да ооруп аткан экен. Атасы кеткен экен Кыргызстанга, азыр эжеси биякта, эжесинин колунда болуш экен. Эжеси да ыйлап отурат, азыр биз менен Филадельфиядан байланыштык. Ошого колдон келген жардамыбызды азыр Зеле номерин, ошо эжесинин номерин жазып коебуз алдына. Ошол жакка которуп колдон келген жардамыбызды берели, туугандар, кыргыздар. Макул, рахмат баарыңыздарга. Ассаламу алейкум. Урматтуу достор, келиңиздер, сиздерден сураныч. Бул ишти ушундай бир тез аранын ичинде, ушундай бир оң жолуна чечпесек, бул жапа тырмак киришип келиңиздер, сиздерден сураныч. Бул жигиттер дагы бир-эки ооз сөз айта кетесиздер. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, Америкадагы кыргыздар, баарыңыздарга салам. Ошо бүгүн кайгылуу окуя болуптур. Баарыңыздардын жардамга чакырабыз. Колуңардан келишинче көп түкүрсө көл болот дегендей. Урматтуу бир туугандар, Американын кайсыл бурчунан болбосоңуз дагы бир жолу кайталап айтайын. Келиңиздер, сиздерден сураныч. Кол сунуп, Алла таалам айтат, алган колдон берген колду жакшы көрөт. Ошондуктан баарыңыздардан азыркы убактан баштап биз астыларына контакт информацияларды калтырабыз. Зеле телефонун консул менен байланышып, эжекеси менен биз азыр сүйлөштүк, буквально 15 мүнөт, 10 мүнөттүн артында, аркасында 15 мүнөт мурун. Ошол туугандар, жаман иш болду. Кырчындай өмүрү 20 жаш деген бул даже 10 күнүнүн бир күнү ачылып элек ушундай эр азаматтарыбыз ушундай бир автокырсык болуп калды. Эми бул нерсени мен ойлойм, жолдо калтырбайсыздар. Сиз бир-эки ооз айта кетесиз. Америкадагы кыргыздар ушу чогулуп кырсык болгон жигиттерге жардам берсек жакшы болмок. Баарыбыздан эле колубуздан тиет го дейм. Ар бирибиз биримдикте болуп, ошо эжесинин Зеле номерлерине болгон контактный информацияларына каратып чогулуп эки балага жардам берсек абдан жакшы болмок. Ошол достор, сиздерден дагы бир сураныч, келиңиздер. Баарыбыз бир жеңден бир баштан бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, ушундай кыйын күндөрдө бири-бирибизди колдойлу. Баарыңыздарды
чакырып кетебиз. Бар болуңуздар.